21 кылым технологиялардын кылымы аталган учурда бардык окуу жайларында билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулуп, мүмкүн болгон аракеттер жасалууда. Алсак, Кыргызстан эл аралык университети окуу имараттарында студенттер үчүн заман талабына ылайык шарттарды түзгөн. Жаштар сапаттуу билим алып, ар бири болочок кесибинин мыкты ээси болуш үчүн толук камкордук көрүлгөн десек болот. Ар бир окуу программалары электрондук базаларга киргизилген, баягы электрондук китепкана, электрондук дарскана, электрондук баягы материалдарды алуу боюнча шарттар мыкты түзүлгөн. Ар бир биздин ошол имаратта түзүлгөн шарт атайын студенттер үчүн ыңгайлуу болсун деп түзүлгөн. Түзүлгөнүнө 30 жылдык таржымалдықты камтыган университет бул аралыкта көптөгөн чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлар менен алака түзүп, өз ара келишимдин негизинде тажрыйба алмашып кызматташа алды. Азыр 15 миңден ашуун студент билим алат. Аларга Америка, Германия, Англия өңдүү өлкөлөрдүн алдыңкы окуу жайларынан илимпоздору келип, өздөрүнүн заманбап окутуу ыкмалары менен бөлүшүп, лекцияларды окушкан. Студенттерге түзүлгөн мыкты шарттарын окумуштуулар сыймык менен аташат. Мында жогорку окуу жайлары үчүн окутуучулар даярдалгандыктан студенттер практикасын жогорку окуу жайларында өтүшөт. Бишкектеги 5 университет, Ош, Жалал Абад университетине практикада болушту. Анан келгенден кийин алар менен сүйлөшкөндө айтып атышат, биздегидей шарт эч жерде жок. Ар бир бөлмөдө электрондук доска, интернет сонун иштейт. Аябай сыймыктанабыз. Жаңы технологияны байланышып, Жоопарди, Жома, дагы көптөгөн Неопат деген жаңы программалар бар. Ошолор боюнча мугалимдер иштеп жатышат. Окуу жайда жаштарга заманбап билим берүү менен бирге мамлекеттик тилди окутууда колго алынган. 10дон ашык кесип ээлерин даярдаган университетте чет өлкөдөн келип окуган студенттердин саны арбын. Аларга 5 жылдан бери мындагы англис тилин эркин сөйлөгөн педагогдордун бири Гүлнара Исманова кыргыз тилинен сабак берет. Кыргыз тили сабагын өтүш чет элдик студенттерге бир аз кыйынчылыктарды туудурат. Бирок чет элдик студенттер сабакка келгенде биз аларга түшүндүрмө беребиз. Силер Кыргызстанга келдиңер, кыргыз тилин үйрөнүшүңөр зарыл, силер базарга барасыздар, маршруткага түшөсүздөр. Ошон үчүн силердин адаптация болушуңуздарга кыргыз тили өтө эле зарыл деп түшүндүрмө беребиз. Биринчи кыргызча түшүндүрүп берем. Эгерде алардын көз карашынан мени түшүнбөгөндөр байкалып турса, анда аларга кайра англисче түшүндүрүп берем. Мисалы, балдар түшүндүңөрбү мени деп сурайм. Анан кайра англисче сурайм. Do you understand me, guys? деп. Ушундай сыяктуу кыргыз тилин чет элдик студенттер кызыгуу менен окушат. Кыргыз тилин университеттеги чет өлкөлүк студенттер эле үйрөнбөстөн, чет өлкөдөн келип мында иштеп жаткан окутуучулар да үйрөнүп сүйлөгөнгө аракет кылып жатышыптыр. Алардын бири Оги Андриан Пер Роберт. Саламатсыздарбы? Менин атым Адриан. Мен бул университетте мугалиммин. Мен 29-дамын. Жана мен Франциядан келдим. Дагы мен килкиракта ойнойм. Качан үйрөндүңүз? Мен 1 жылда үйрөнүмдү. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстан эл аралык университети студенттерге билим берүүнүн сапатын ар тараптуу жакшыртуу максатында дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы ыкмаларды колдоонун үстүндө эмгектенишүүдө. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, Таңкы коңгуроо программасына.